ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча Кыргызстанда төрөлгөн балдардын өлүмү жогору. Күн сайын 18ден арча көз жумуп, 1 ымыркайдан 5 жашка чейин республика 59-ун жоготот. Адистердин айтуусунда бул негизинен кош бойлуу эненин тамактанышына жана ымыркайдын алгачкы алган азыгына байланыштуу. Ошон үчүн нарселерди жок дегенде 6 айга чейин эненин гана сүтү менен тамактандыруу керек. Ал үчүн нарселерди жасалма тамактандырууга үндөгөн жарнактардан коргоочу мыйзам зарыл болуп, өткөн жумада ал мыйзам кабыл алынган. Бардык эл аралык изилдөөлөр эненин сүтүн эч кандай жасалма азыктар алмаштыра албасын далилдеди. 6 айга чейин эненин гана сүтү менен чоңойгон балдардын саламаттыгы чың жана бойлору узун болоорун илим дагы далилдеп жатпайбы? Балдардын дени сак төрөлүшүн жана анын физикалык жактан жеткилең өсүүсүн камсыз кылуу максатында нарселерге берилчү атайын азык чыгарылууда. ЮНИСЕФ каржылаган бул азык Канадада иштелип чыккан, анын сапаты Женевада жактырылып, тендерди утушка жетишкен Индиянын өндүрүшүндө даярдалат. Бул оңой эле даярдалат. Күнүнө 1 пакеттен керектелип, жумасына 3-4 жолу балдардын тамагына кошулуп, 6 айдан 2 жашка чейинки балдарга берилет. Мунун курамында балдардын организмине зарыл болгон темир, цинк, А, С витаминдери, фолий кислотасы болгондуктан наристенин дене боюнун, акыл эсинин ойдогудай өсүшүнө көмөкчү болот. Гүл азык бир жумадан кийин адегенде Талас областынын балдары үчүн таркатылмакчы. Балдардын азыкандуулук оорулары көп байкалган аймак болгондуктан Талас областы пилоттук программага кирген. Кийинчерээк гүл азык өлкөсүнүн бардык аймактарындагы 6 айдан 2 жашка чейин баласы бар үй бүлөлөргө жетиштүү өлчөмдө жана акысыз таркатылмакчы. Калия Карыбекова, Канатбек Эрназаров, ЛТР жаңылыктары.